Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hormatly dostlar, жараткан мейірімді Аллах бүгінгі ұйық күнімізді берекелі болсын. Аллахым күнәлерімізді кешірсін. Жашоодо билип билбестен жасаган күнөөлөрүбүздүн саны жок. Билген күнөөбүз канча, билбегенибиз канча. Ошондуктан жараткан мейиримдүү Аллах кечиргенди сүйгөн зат, тооба кылгандарды жактырган зат. Аллахтан үмүт кылып, Кудайым кечирсин бизди мына ушул улуп ыйык күндө. Кудайым күнөөлөрүбүздү кечирсин. Ошондой эле акырет дарыжаларыбызды бийик кылсын. Кабыр азап, тозок азаптын даамын татпай бейишке кирип кеткен ушундай бактылуулардын катарына болгонду Аллахым насип этсин деп, иншаллах бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Туугандар, бүгүнкү сабагыбыз дин башкармалык тарабынан ушул жакшы амалдар жана ошондой эле жакшы амалдардын үстүндө бири-бирине болгон көмөк көрсөтүү тууралуу деп айтылган экен. Жакшы амал жөнүндө мисалы сөз кылып кетебиз. Урматтуу туугандар, жакшы амал, солих амал, амалун солих деп келет. Амалун солих сөздүк мааниси. Туугандар, амал деген сөз бул эмнени аңдатат? Солих деген сөз эмнени аңдатат? Экөөсү тең араб сөздүктөр. Кыргыз тилинде амал десе, баягы өзү буга амал тийбесин, амал бербеш керек эле дегенде, бул баягы бир мансап, какой-то бир чин деп билет да. Негизи бул амал деген нерсе, бул адамдан исходить эткен действие, кыймыл аракет бардыгы амал болуп эсептелет. Ал амал, урматтуу туугандар, керек болсо бул адамдын ошондой багы мээсинин ой жүгүрткөн ошондой деңгээлинде, ички деңгээлинден баштап, ал адамдын тили менен жасаган мына ошол нерсесинде дагы жана ошондой эле тили менен жана ошондой эле адамдын колу менен жасаган нерсесинде болот. Амал ошондой нерсе. Эми солих деп, бул жерде амалун солих деп, ал деген бул жалпылай болуп атат да. Амал адамдын тили менен, адамдын кылган иши менен бул нерсенин баардыгы айтылып атат. Бирок бул жакшы болушу мүмкүн, жаман болушу мүмкүн. Исходить этип аткан адамдан ошондой чыгып аткан ошондой таасир бул жаман болушу мүмкүн, жагымсыз болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде солих амал деп бекитилген. Урматтуу туугандар, бул нерсе Аллах Таала тарабынан Кур'ан Каримде, жараткан Аллах Таала Кур'ан Каримде дагы бул нерсени белгилеп койгон. Көптөгөн Аллах Тааланын Кур'ан аяттары, Аллах Тааланын Кур'ан аяттарына көңүл бурсак, мына ошол бейишке кире турган адамдарды, татыптуу Алланын разылыгына татыптуу болгон инсандарды Аллах Таала алладина аману ва амилу ас-солихати деп мына ошол ушундай эпитеттер менен Аллах субханаху ва таала айтып кетет. Иман келтиргендер жана ошондой солих амалдарды жасагандар деп келет. Биз дайыма айтып келебиз, иман бул билим маселеси, бул основа. Ошондуктан фундамент болгондон кийин билимдин үстүндө биз действияны курабыз, амалды курабыз. Болбосо, урматтуу туугандар, эгерде инсан өзү билбеген абалда бир нерсе жасаса, айтайлык, дилетант, профессионал менен дилетанттын ортосунда чоң асман менен жерде айырмасы бар. Жөн эле эч нерсени билбеген адамга сен дайыма үй салып бер деп сен акчаңды берип, здание, имарат өзүң үчүн жашай турган үйдү заказ кылбайсың. Заказ кылып койдуң элең, ал келди дагы бетон куйганды унутту дагы, сразу кирпичти ылайдын үстүнөн уруп баштады. Келсең уруп койгон. Үй турат. Отделканы жасап, фундамент жок, кирпич менен уруп койгон.
качанга чейин бул имарат турат. Бул имараттын основасы жок болгон. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мына ушул жерде мен образына мисал келтиргеним бул знание, билим менен шариятыбыздагы чала сабатсыздык, мына ошондой билимсиздик нерсе дал ушундай сыяктуу айырмаланып турат. Эми ар бир инсандын мына ошол амалы, урматтуу бир туугандар, ошол адамдын өзүнүн кулк мүнөзүнө жараша болот. Кулк мүнөзүнө жараша болот. Кулк мүнөзүнө жараша болот. Туура. Ар бир адамдын өскөн өнкөн чөйрөсү, анын ата энеси, анын жакындары ошол адамдын келечектеги болгон личностти формировать этиши мүмкүн. Мына ошол адамды калыптандырышы мүмкүн. Ошол тегеректеги чоңдорду көрүп, ошолор карап өсүп чоңоюшу мүмкүн. Бирок почему-то карасаң, баягы орустарда айтмакчы, семья не без уродов деп, ошондой жерде дагы бир кандайдыр бир дебил чыгып калышы мүмкүн. Бул дагы Аллах Тааланын хикматы менен. Эми Аллах субханаху ва таала Кур'ан Керимде Аллах субханаху ва таала мынакей туугандар Араф сүрөсүнүн 58 аятында айтып атат: "Вал-баладу ат-таййибу яхруджу набатуhu min indi rabbih, валлази кhabутhu ла яхруджу илля накида" дейт. Мына ошол мисалы керек болсо, мына ошол таза жерден өнүп өсүп чыккан нерсе дагы жараткандын каалоосу менен таза чыкса, ал эми бузук баары таза эмес жерден мына ошондой өзүнө окшогон нерсе чыгат дейт. Туугандар, адамдын жашоосундагы болгон кулк мүнөз ар бир инсандын жеке бул личность болсун, жана ошондой эле бул биздин коомчулугубуз болсун, мына ошол нерсе, урматтуу бир туугандар, бул биздин кулк мүнөзүбүз, биздин ментальность деп болсу, менталитет, бул биздин основа, бул фундамент болуп эсептелет. Бирок биз бул нерсеге көп көңүл бурбайбыз. Биздики эң көп көңүл бурган нерсе, биз сырткы ушул ибадаттардын сырткы бир көрүнүшүнө көңүл бурабыз, бирок негиз болгон, основа болгон, зарыл болгон нерселерге биз анчалык деле көңүл буруп, ал нерсенин үстүндө баш катырып отурбайбыз. Бул нерсе абдан ката. Ислам динибизде адамдардын, мисалы айтайлык, ошол азыр бул жерде мындай суроо болушу мүмкүн да. Хорошо, бул амал жөнүндө, солих амал, жакшы амал жөнүндө сөз болуп атат дагы. И причем тут адамдын кулк мүнөзүнө, адамдын жасаган солих амалы менен адамдын кулк мүнөзүнүн ортосунда кандай связка, эмне байланышы бар десе, туугандар, биз айтабыз, түздөн-түз байланышы бар. Түздөн-түз. Исламда адамдын кулк мүнөзүнө абдан чоң орун берилген. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсеге көп көңүл бурган. Адамдын кулк мүнөзү, анын моральный, нравственный тармагы жакшы болбогон болсо, бул адамда дин болушу мүмкүн эмес. Ушул нерсени жакшы өздөштүрүп алышыбыз керек. Туугандар, жакшы ушул нерсени өздөштүрүп, биз сиңдирип алышыбыз керек. Жок, биз бул нерсеге көңүл бурбай, бола бери. Главное 5 убакыт намаз окуп атат. Намаз окуйбу? Да, намаз окуйт. Ну, нормально, молодец, красавчик, намаз окуйт. Намаз окуйт экен, жакшы. 5 убакыт намаз окуйт экен. Карасаң, жеткен гад. 5 убакыт намаз окуйт. Ошол адамдардын ортосундагы болгон мамилени, мына мисалы, субханаллах, могул жерде ошол бири-бириңерге солих амал болгон, солих амалдагы болгон бири-бириңерге болгон содействие тууралуу деген теманы ушундай муфтият ушундай тема койгон экен, мен айтып атам. Содействие. Аллах субханаху ва айтып атат: "Ва таавану алал бирри ва тақва ва ла таавану алал исми вал удван". Жараткан айтып атат, сооптуу нерселердин таквалуу,
күнөөдөн сактануу, жакшы нерселердин үстүндө бири-бириңерге көмөк көрсөткүлө, бири-бириңерге поддержка бергиле. Мына ошондо поддержка бергиле. Ошондо салымыңарды кошкула. Ошондой нерседе өзүңөрдүн мына ошол солидарностьтыңарды ошондо көрсөткүлө деп туугандар ким айтып атат бизге? Алла субхана тағала буйрук берип атат. А биздики эмне болот? Вала таауну алал бирри ва алал исми вал удван. Күнөө иштин үстүндө жана ошондой эле бири-бириңерге болгон душмандыктын үстүндө бириңер көмөк көрсөткөндөн токтогула деп Алла Таала буйрук берип атат. Айтайлык мисалы нацизмдин үстүндө, улутчулдуктун үстүндө кучковаться этип башталды дагы бул жерде. Так келди, просто так, просто бир улутка тартып кетти дагы, кучковаться эткен жерде, багы жерде без разбору, багы өзүнүкүнө тартып атат да, багы жердечи. Ну свой же, разбор болгон жок, даже түшүнгөн жок. В чем проблема? Ошол жерде эмне болду? Эмне ал нерсе кереги жок. Главное ошол жерде өзүнүкүнө тартып кетиш керек. Бул трайбализм ушул эле нерсе. Күнөөнүн үстүндө. Азыр эми туугандар мынакей илгери макул, тоталитарный, авторитарный режим, ошондой система менен жашап келгенбиз, диктатуранын, полнейший диктатуранын астында адамдар башын көтөрө албай келишкен. Демократия деп туруп, мисалы ошол эгемендикти алып, же бир кыйратып эгемен болуп кетпейсиң. Башын көтөрөйүн десең эле бирөө кулактын түбүнө шапалак менен чаап атса, анан кийин ушул жерде дагы туугандар баягы жаңы мындай тенденция пайда болду да. Жаңы тенденция бул политический союздар пайда болду. Саясий агымдар пайда болду. То, все, ты с нами или ты не с нами деген. Сен эгерде сен бисмен болсоң, анда сен бисменен. Эгерде сен бисмен эмессиңби? Смотри, болду, мына, болду. Вот, мынакей. Мына ушул нерселер туугандар биздин исламыбызда, биздин динибизде жараткан кудуреттүү Аллах Таала тыюу салды. Где тут экстремизм? Мен бул жерде экстремизм, терроризмди көрүп аткан жерим жок. Наоборот, именно ушул экстремизм менен ушул дал ушул терроризм жана кан төгүлүү душмандыктан Аллах Таала тыюу салып атат. Но адамдар бул черный масса шунчалык деңгээлі ушунчалык болуп калат экен, булар ушул ведомый болуп, ушул пропаганданын ушундай бир жертвасына айланган, ушул келип эле ушул кулагына куюп турса, уже ээрчип кете берсе артынчы. Мындай экен, мындай турган. Билбейт. Эмне экенин билбейт, деп күлкүм келет, Чын? Айтам го багы самый идиотский багы бир-эки нерселер бар, которые же исламга кирбейт, же бир салтка кирбейт, же бир кыргыздын салтына болгон эмес да, андай нерсечи. Это идиотский көрүнүштөр да. Но ошондой нерсени багы адамдар отурса ошол дасторкондун үстүндө ушунчалык серьезный лицо менен жасашат да. Алып койгон бычактар. Так, тарелкаларды алып. А баярда отурган молодойлор барбы? Все демократы, грамотные все, да? Эч кимизи сураган адамы жок. А в чем причина? Эмнеге Куран окуса азыр бычакты алып коюш керек? Эмнеге Куран окулган кезде тарелканы эмнеге алып коюшубуз керек? Эмне себептен? Почему? Причина в чем? Деген интерес проявлять эткен адам жок. Все, молча, тихо, баягы жерде как будто азыр пычакты алып койгузаң, вот этот пычак азыр сейчас Куран окулганда onu баягы Индиядагы эмелер барбы? Корзинканын ичинде дудкасын чалганда кобралар чыга турган. Кобрага окшоп баягы жерде пычак көтөрүлүп чыккандай сезилгендей. Унчукпайт. Ошол нерсеге суроо бербейт. Бул нерсеге интерес проявлять эткен эчим жок. Никого это не волнует. Шариат. Мына туугандар биз айтып атабыз, исламда ушул кулк мүнөз деп орду аябай улуу дедик. Эмне үчүн дегенде, любой адамдын жасаган ушул кыймыл аракети адамдын ушул кулк мүнөзүнө жараша болот. То есть кулк мүнөз эмне бул? Туугандар.
вот құлық мінезді, вот орыстар не үшін бір айтқан сөз бар ғой, Горбатова могила исправить деген бар ғой, бүкіріні бір ғана өліп көміп, анан кейін ошондо эле кутулбасаң, андан кутулбайсың деген эмне себептен ушул сөз айтылган? Туугандар, эмне себептен десе, туугандар, құлық мүнөз бул адамга ошондой сиңип кала турган, ошондой бир өзүнчө бир образ. Бул ошондой бир сүрөт. Бул адам менен аябай бекем, тыгыз байланышкан бир атрибут. Ал нерсени үзүп алып салыш мүмкүн болбогон нерсе. Ошондуктан ар бир адамдын резкий баягы ситуациянын өзгөрүшүнө реакция болушу ошол адамдын пейилине, кулк мүнөзүнө карап туруп болот. Кулк мүнөзүнө карап болот. Мына мисалы туугандар, бул кулк деген сөз, туугандар, бул адамдын табияты. Кулк деген сөз бул араб тили да, бул халк деген, хулук. Халк дегени бул калк деп коет. Бизде кыргыздарда калк деп коебуз, ал халк деген сөз ал дагы арабтардын сөзү. Бул баягы зеленый человек эмес, халк деген адашып албагыла. Алымдардын истилахында, бул терминологиясында туугандар, бул хулук дегенде биз бул нерсени ошол самый видный 9-чу ошол кылымдарда жашап өткөн ошондой бир аалымдын описать еткен сөзіне мен сіздердің көңіліңіздерді бұрам. Бұл киши айтып атат. Бұл дейді, ошол кулкту айтып атат да, бұл дейді хайатун фил нафси расихатун дейді. То есть конкретно тамыр койгон, адамдын ички жан дүйнөсүндө тамыр койгон ошондой бир абал дейді. То есть кулк мүнөз. Аннаха тасдур al-af'alu bi suhulatin wa yusr. Мына ошол нерсеге карап туруп, адамдын жасаган иштери абдан жеңилдик менен чыгат дейт. Min gayri hajatin ila fikrin warawiyya. Бул баягы жерде үгүттөөсүз, насаатсыз, же ой жүгүртүү, мына ошол нерседеги болгон муктаждыктын кереги жок. Ошол нерсеси жок, бул жеңилдик менен бул адам ошол нерсени аткарат дейт. Fa in kanat al-hay'atu bihaythu tasdur anha al-af'al al-jamila al-jabila al-mahmuda aqlan wa shar'an sumiyat tilka al-hay'a khuluqan hasana. Эгерде мына ошол баягы абал, сүрөт, ошол незаменим ошол адамдан чыгып аткан ошол атрибуту, чыгып аткан ошол адамдын кандайдыр кыймыл аракеттери коос болсо, мактоого татыктуу болсо, акылан, акыл жактан, логика жактан, шар'ан, шариат дин жагынан дагы бул нерсе мактоого татыктуу болсо, эч кандай противоречие эткен нерсе жок болсо, сумият тилкал хайату хулкан хасанан, мына ошол кесте мына ушул сонун кулк мүнөз деп ушул нерсе сонун кулк мүнөз деп аталат да. Көрдүңөрбү? Туугандар, мына бул ошол алымдарыбыздын берген толкованиясы, трактовкасы. Что такое кулк мүнөз? Мен дайым айтып келем, мисал бул бир мисал туугандар, ошол бул илгери болгон нерселер мен случайно көзүм түшүп калып, 15-20 жыл мурда ошол бир чоң бир профессор ошондой багы өзүнчө мастер-класс өтүп, студенттер менен жолугуп, менимче МГУнун студенттери менен жолугуп, ошолор менен бирге ошентип атканда студенттердин арасынан бирөөсү чыгып туруп суроо берет да. Вы можете ответить коротко и ясно, что такое культура, деп ошентип суроо берет. Бул деген баягы кыска и нуска культура деген, маданият деген нерсеге жооп берип коюңузчу дегенде ученый профессор айтат, жөн эле бир сөз менен жооп берип койду. Самозапрет деп койду. Болду, все, самозапрет. Самозапрет дегенде түшүнөсүңөр, бул баягы өзүн өзү тыйып коюу деп. Адамга азыр койсоң, мисалы охота,
жамбаштап жаткан охота туурабы, бутты узатып, кээ бир адамдарга барып бутты узатып коюп там, но этикет не позволяет. Эгерде сен тушуңда бир адам отурган болсо, сен ал адамдын бетине же болбосо сен менен маектешип аткан сыйлуу адам коногуң болсо, ошол коногуңдун тарабына мисалы эки бутуңду тапанын астын мондай каратып коюп отурган, это же адепке кирбейт да. Но сага это доставляет комфорт. Но бирок сен ошол нерсени запрещаешь, өзүң запрет, самозапрет кылганың үчүн ошол нерсе кулк мүнөз болуп атат, жакшы кулк болуп атат, ошол культура болуп атат, ошол маданият болуп атат. Адам өзүн тизгиндеп жүрүү менен маданият болуп атат. Бул демократия дегенде бул эмне? Бул баягы джунглиде жүргөндө коён келип карышкырга наяз кылып, карышкыр барып левке наяз кылып, ошондой нерсе боло бербейт го. Бул деген беспредел да, мисалы. Потому что ошол джунглянын системасын Аллах субханаху ошондой кылып жараткан, мисалы. Мен бул нерсени эмне максатта айтып атам? Мен айтмакчы болгонум, ар бир нерсенин өзүнүн ылайыктуу орду жана өзүнүн мезгили бар. Эгерде мисалы айтайлык ошол адамдын ички абалынан, анын ошол багы незаменимый ошол адамдын атрибуту дейлик, ички жан дүйнөсүнөн чыгып жаткан кылык жоруктар куник болсо, жагымсыз болсо, жагымсыз болуп жаткан болсо, анда бул нерсени жаман кулк мүнөз деп айтылат. Адеби жок экен, монун кулк мүнөзү начар экен деп ошентип айтат. Ал нерсени билесиңер, аны баары эле билебиз. Туугандар, эч кимге бул нерсе загадка эмес. Ошон үчүн бул нерсени жакшы үйрөтүш керек. Балдарды тарбия бергенде, вот не надо, не зарься на чужое. Мисалы, кичинекей жаш балдарды алып барсаң, көчөдө жүрсө, ушу бирөөнүн колундагы нерсени карасып турса, бирөөнүн үйүнө барып дасторконго отуруп калганда, ушу дасторкондо муну алып бер, муну алып бер, давай муну кыскасы ушул сыяктуу нерселер. Но тарбия и ошол чөйрө, туугандар, өзүнүн албетте сөзүн, өзүнүн лептасын бул адамдын формированиясына абдан чоң салым кошуп келет. Ошондуктан пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул тууралуу абдан көп жерлерде айтып өтүп кеткен. Эми туугандар, мына ушул баягы соль хамал дедик. Соль хамал дегенде эми эмнени соль хамал дейбиз? Вот айтып атабыз, амал соль кылыш керек, соль хамал кылыш керек. Соль хамал дегенде эмнени соль хамал деп айтабыз? Бардык нерсе. Мисалы, туугандар, биринчи орунда соль хамалды биринчи ар бир мусулман адам өзүнүн үйүнөн башташ керек. Чын пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн системасы. Ибда би нафсик фатасаддак алейха ва ин фадала шейун фали ахлика. Садака кылып, сен ушунчалык щедрость прямо аш колуң жанып жаткан болсо, щедрый болгуң келип аткан, биринчи өзүңдөн башта деди. Вот человек өзүндө кемчилик бар, толтура. Өзүндөгү потребности, бул муктаждыгын кандырып жок кылып, ошол нерсени токтоп жасатыш керек дагы. Андан соң бул адам андан артса деп атат. Ошол арткандан кийин анан аялыңа үй бүлөңө жасат. И так. Ошол дальше больше кете берет. Туугандар, ошондуктан биздин шариятыбызда мисалы, туугандар, зекет бергенде дагы шарият двойной сооп кылып койду. Зекетти жакын туугандарыңа, барбы колунда жок, кембагал болуп, муктаждык, ошондой буларды муктаждык жеп жаткан туугандарың болсо, сен зекетти ошолорго бер. Биринчиден сен тууган урук менен болгон мамилеңди бекемдейсиң. Это раз, бул соо. Экинчиден бул зекетти берип атасың Аллахтын буйругу. Бул экинчи соо. Вот ушундай. Көчөдөн сен бир картошка ал. Көчөдөн сен нан сатып ал. Касаптан сен бир жарым килограмм ет сатып ал.
бардық ошол нерселердин бардыгы сага сооп жазыла берет. Бардыгы сооп жазыла. Эмне үчүн? Потому что бул өзүнүн үй бүлөсүн кармит эткенге толду. Башка бирөөгө, ага, моога, тигиге сарпталган акчадан өз үй бүлөсүнө сарптап. Эң абзели өзүнүн үй бүлөсүнө деди. Конечно, эми бай болуп калса, анан кийин жок, мен өзүм эле үй бүлөмө деп кайра эме кыла бербейт. Но мен айтып атканым баягы өзүндө жок болуп туруп, анан барго ошондой бар. Бизде шедрилар, марттар, рисовканы жакшы жасагандар. Там үйүндө орозо кармап атат баары. А этот кафеде отурат. Официант деп коет, кыйкырыпчы. Келсе акчаны таштап коет, менюда эмне бар депчи. Жөн сүйлөбөй. Вот мен ошол адамдарды айтып атам. Ошондой типтер коомдо жок дейсиңер. Коомубузда толтура андай типтер, коомдо толтура. Вот надо же. Ушундай мерестер болуш керек да. Вот человек курсак ток там набитый желудок менен үйүнө келип атат, үйүндө бала чакасы там хлеб менен там на масле сидят. Или без масла сидят. Нормально. Эч жаман жери жок. Главное, мужик от души там бар жок авторитетин көтөрүп, там рисовку сделал, там авторитет. Этот авторитет, я не знаю, канчага жетет, туугандар. Билесиңер да, ал авторитет канчага жетет. Өмүрү өтө эле кыска. Ал авторитеттин өмүрү өтө кыска. Багы до первого поворота десе, бул досторго ошентип чачкан авторитеттин өмүрү биринчи банкрот, короче. Акчасы жок болгондо этих друзей эч жерде таппайсың. Все, болду, жок ал достор. Ошон үчүн үй бүлөңө жакшы. Керек болсо мынакей Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бул дегени Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, силер деди, аялыңар менен болгон интимный сношения да, багы жакындыкта сооп деди да. Дедиле сахабалар таң калды. Я Расулаллах, как? Аялыбыз менен кошсо, бул дене кумары болсо, биз өз рахат алып атсак, ошого да сооп дедиле. Пайгамбар айтты, албетте деди, сооп. Эгерде сен деди, никең жок, налево, направо жүрүп, ошондой зина ишке барганда күнөө жазылат беле деди. Дедиле, ооба деди. Сага деди сооп болот, потому что сен бул никелүү аялың деп Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп жооп берди. Туугандар, эми мына ушул содействие тууралуу айтайын дегеним, соучастие, содействие, бири-бирибизге көмөктөшүү, мусулмандарчы. Бул өтө баягы социализмдин идеяларынан болуп келип, ошондой идеяларды көтөрүп жүргөн болсо, башка болсо, туугандар, мына ошол биздин ислам динибиздеги келген идеялар, мына ушул нерселер имандын негизине келген, жана бул нерсенин авторлору бул мен эмесмин. То есть Маркс, капиталдын ээси болсо, ленинизмдин ээси Владимир Ульянов, алда кыргызбы Уланов, билесиңерби? Манасова Россияда болгон өзү Ленин вообще алайдан болгон, билесиңерби? Уланов. Келер, майлы. Карыздар, кыйынчылыктар, туугандар, Аллах Таала Куран Керимде инна ма'ал усри юсра дейт. Бул дүйнө постоянно бул дүйнөдө жашоодо баардык нерсенин антиподу бар. Счастье, горе, свет менен ночь дегендей, караңгы, кубаныч менен кайгы дегендей, булар дайыма бири коштоп жүрөт, алмашып жүрөт. Туугандар, түшүнүңөрбү? Ошол нерсенин баары коштоп жүрөт. Ошон үчүн Кудай бурса баары жакшы болот, Кудай бурса. Бул оорулуктун артында сөзсүз түрдө демек Аллахтын каалаган жакшылыктары бар. Мусулман адамдын бир жакшылыгы, мусулман адам эч качан минуска кетпегендиги, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: "Ажабал амрил муъмин фа инна амраху куллаху хайр лаху хайр." Мен дейт, мусулман адамдын дейт
ушул абалдарына таң калдым дейт. Аябай укмуш мусулмандын акыбалына таң калдым дейт. Вот жизненный любой жашоодогу позициясына. То есть бизде эми адамдар да түшүнбөйт да. Адамдар да вот сен азыр пешком жүрүп, бизде банкрот болуп, кыйналып, жүдөп калсаң, там душмандарың үстүңөн күлүшү мүмкүн, там сөз кылат, вот чумоз чыгып монтип калыптыр, тигинден болуптур депчи. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Бул мусулман адам дейт, эч качан дейт зыян тартпайт турбайбы дейт. Эгерде дейт бул адамга дейт жакшылык келсе шүгүр кылат дейт. Сооп жазыла берет. Эгерде бул мусулман адамга жамандык келсе сабыр кылат, ага дагы сооп жазыла берет. То есть жамандык келсе да, жакшылык келсе дагы мусулманин плюс экен да. Валайса залика илля лил муъмин. Бул нерсе бир гана момун адамда болот деп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрдү. Туганда. Ошон үчүн никогда бул дүйнөдө анча-мынча кыйынчылык болуп калганда мурунду ылдый түшүрүп, сыгылып, кайгырып, стресске кирип, депрессияларга кирип кеткенден Кудайым сактасын. Амин я Рабб. Мына Кудайым ушул дуа сурагандардын дуаларын Аллахым өзүң орундаткын. Сулданбектин иштерине ийгилик бер. Жараткан Аллах мына ушул жерде кол көтөргөн ар бир пендеңден ыраазы болуп, кандай ушул дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткын. Иштерине ийгилик бер. Кудайым мына ушул суук күндөрдө Аллахым аман эсен ушул бала чакаларыбыз менен оорубай, сыктабай, аман эсен чыгып кетелик я Раббана Аллахым. Аман эсен чыгып кетелик. Аллахым элибизге, журтубузга биримдик ынтымак бергин. Кудайым мына ушул элибиздин биримдигин ыдыратып, талкалап, мамлекетибиздин тынчтыгын жок кылабыз деген сырттан аңдып турган эгерде ошондой бир душмандар болсо, Кудайым ушул жаман душмандардын, ошондой суук көздөрдүн жаман ойлорун өздөрүнө кайтаргын Кудайым. Бул жака ошол кан төгүлүү, согуш, богуш, ушундай нерселерди бул жака эч ким алып келе албай калсын. Аллахым жеткизбе ушундай жамандыктарды бизге. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммад.